паланчанын генини жакшы себеби айыл боюнча алмоо деп атат. Популярный болсун десем, эртеси кыздардын баары келет. Эртеси кыздардын баарын үйрөт. Биз азыр биздин университеттин атайын экология жана чөйрө коргоо кафедрасына бөлүнгөн Дендробакта турабыз. Дендробакка мынау атайын күнөскана уюштурулат деп атабыз. Бул жерде негизинен биз өзүгө караштуу бадал дарактын түрлөрү, гүлдөрдү биз студенттерге практикалык саат үчүн атайын күнөскана уюштурганбыз. Азыр бул күнөсканада силер көрүп атасыңар, экология жана чөйрө коргоо кафедрасы менен эксперименталык жана күнөскана деп турабыз. Кореецтер менен бирге иштеп атабыз. Кореядан 4 магистрант, бакалавр келген. Алар 2 айдан бери иштеп атышат. Биз менен биргеликте ушул Тбилисиде өзүнүн эксперименттерин жүргүзүп атат. Андан тышкары Кудай кааласа планыбыз да бар. Бул жерде Дендробакта да мына участкаларда жерлерде көчөттөрдү тигип, жакында анын жерлерде көчөттөрдүн уруктарын септик. Студенттерге бул тажрыйбалык мааниси чоң. Бул күнөсканада токой чарба, ландшафт жана экология багытында окуган студенттер өздөрүнүн эксперименттерин жүргүзүшүп, теориялык өтүлгөн сабактар бул жерде бышыкталат. Кореядан келген магистрант бакалаврлар менен өздөрүнүн эксперименттерин жүргүзүп жатат. Андан кийин биз бул жерде дагы кошумча бул жерде дарактардын уруктарын себишке аракет кылабыз. Черенкова течке аракет кылабыз бутактарынан. Мен ойлойм, жаңы келген LDS 24 деген группабыз бар. 24 болот. Ошол группанын ушул жердеги сабактарын практически көрсөтөйүн деген максаттарыбыз бар. Кудай кааласа мына ушул жердегилер бүт дагы кошумчалар толкунаттагы мына жерде биз практикалык сабактарды өтөбүз. Мындай атайын полкаларды кылабыз, дагы күчөтөбүз, ошол теплицаны максималдуу пайдаланышка аракет кылып атабыз. Студенттер өздөрүнө ыңгайлуу убакта бул жерде эксперимент жүргүзө алышат. Андан сырткары күнөскананы мугалимдер дагы пайдалана алышат. Азыр өзүнүн мугалимдер өзүнүн гүлдөрдү өстүрүп атабыз аудиторияларда. Анан мугалимдердики мынау гүлдөрдү өстүрүп атабыз. Кудай кааласа өсө берсе жазган маал университеттин тегерегине эгебиз деген планыбыз бар. Анан бул жерде лимонду алып келип өстүрдүк жакында. Анан дагы башка гүлдүн түрлөрүнөн, башка сорттарынан алып келип, азыраак өстүрүп, ушу тажрыйбалык эме кылышка аракет кылып атабыз. Анан бизде чында чоң планыбыз барагайлардын уруктарын алып келип өстүрүшкө аракет кылып атабыз. Декоративный дарактын уруктарын алып келип өстүрүшкө аракет кылып атабыз. Мына жаздан баштап ошолорду баштайбыз деген чоң планыбыз бар. Өзүнүн иш жайына баргандан кийин окуп бүткөндөн кийин урукту кантип себиш керек, көчөттөрдү кандай жөөктөргө себиш керек, канча аралыкта болуш керек, кандай ыкма менен себиш керек, ошолорду билиш керек. Ал өзүнүн алдындагы жумушчуларга үйрөтө билиш керек да. Жетекчи бул жерден даяр болуп барыш керек. Биз ошол максатта азыркы мына теплицаны колдонобуз, анан сыртта Дендробакта атайын жерлерди айдап уруктарды сеп, көчөттөрдү практически көрсөтүшкө аракет кылып атабыз. Студенттер бул жерден даяр болуп барыш керек. Ал жерде производствого барганда колунча дөкө салып турбай, жумушчуларга көрсөтө турган кадрды биз даярдашыбыз керек. Оштунун экология жана айлана чөйрөнү коргоо кафедрасы тарабынан 2012-жылы атайын бак отургузула баштаган. Бул бакта көчөттөр отургузулуп, кийин университеттин айланасын көрктөндүрүүгө пайдаланылат. Атайын мындай жарым метр коюп койдум. Студенттер жазда улаш керек болсо түнүнөн алып таштайт. Студенттерди биз сабактан алып чыгып эле практикада келип туруп, ар бир дарактын өзгөчөлүгү боюнча тааныштырып кетебиз. Ушул жерде биз талаага барып отурбайбыз. Анан ар бир студентке кантип көчөт эгилет, кантип көчөт себилет, практика ушул жерде көрүшөт. Практика көрүп, өздөрү эгип, бутагынан эгип, анан кийин кыйыштырып, анан дарактын ушул жерде алмалардын, мына жерде турган алмаларды тутап көрөбүз. Кандай путайбыз, кандай кыркабыз. Мына кече мына карагайларды путап көрүштү өздөрү колдору менен. Мына дагы ана карагайларды путатабыз. Аларды формовкага салышты, даракты кантип формовкага салышты үйрөнүш керек. Ар бир ошол максатта биз генерализмге катуу быйыл кириштик. Калыбына келтиребиз Кудай кааласа. Шундан жогору жака чейин оңдоп, чеке жагынан гүлзар кылып, ушул студенттер практикалык максатта жакшы пайдаланыш керек. Бакта арчалардын көчөттөрү да отургузулган.
Алардын жарымы жаз айларында токой чарбасынан алынып келине келсе, жарымын студенттер отургузушкан. Ушул көчөттөр, бу жерде эгилген көчөттөр Кудай кааласа мен ойлоп атам, эртең чоңойгондо университеттин тегерегине келет, кооз дарактарыбыз. Анан ашкандарын балдар үйүнө, карылар үйүнө эгиши мүмкүн. Университетте атайын акция уюштуруу мүмкүн. Экология күнүндө, жазгы күнүндө, мамлекеттик иш-чараларда жаздагы жашылдандыруу көптүк иш-чараларында университеттин алып барып эккенге биз Кудай кааласа жакшы бир 2 жылда жакшы материал болуп калат деген ойдом. Илимим токой чарба боюнча илим жактаганмын. Эмне башка жактан алып келген дарактар, ине жалбар дарактар. Дарактын жалпы Кыргызстанда дарактар боюнча мен сабактарды өтөм, дендрология деген сабак бар. Ошолорду кызыгуу менен өтөм. Анан өзүмдүн хоббим негизинен алма өрүктөрдү, дарак бадаларды улуу. Мен ошо ине жалбырактуу дарактарды улаймын, мөмөсүн алган дарактарды улаймын. Мен мүмкүн болушунча ар бир студенттерге өзүмдүн тажрыйбамды көрсөтүп, аларды улоо жолдорун үйрөтүп, секреттерин үйрөтүшкө аракет кылам. Биз ал булан нуруна эртең себебиз. Практика убактарда биз ушундай дайым пайдаланабыз, андан тышкары көптөгөн уруттарды алабыз. Бул жерде шкафка салып коебуз, көп жерлерде. Шкафтарда да тегинде да шкафтар отурат, уруттар салынат, анан жазда жазда себелет. Жарым азық көздерсек. Йонг деген жигит Кореядан келди, магистрант. Алдыда булар 5, дагы 4 кызы бар. Булар биз менен студенттер менен биргеликте практикалык сабактарды өтүп атышат, теплицада иштеп атышат, Дендербакта иштеп атышат. Биз менен кошо студенттер мугалимдер менен конференцияларда барып атышат. Анан бизге азыраак болсо да спонсорлук кылып, биздин теплицага мындай Дендербакка лестница алып беришти. Эртең дагы иш-чара жүргүзөбүз. Мындай атайын урналарды алып келип атат. Жетекчилик бизде ректорат аябай жакшы жардам берип атат. Мына университеттин тегерегинде мыналар жылуулукту камсыздап берди. Жакында тегерегин ушунун тегеретте сетка алып койгон, бир 20-дай. Жакында дагы ректоратка келип чыктым. Тегерегин тосуп беребиз деп атат. Эртең мына жерде айдаганга, башкаганга жардам беребиз деп атат. Мына шаймандарды алып берди, күрөк, кетмен, тароч. Мына гүлдөрдү кореецтер алып берди. Аларды айтып коюш керек. Мына ошол бакылаудагылар тоже жардамдарын берип, биз бул жерде мүмкүн болушунча жакшыраак алып барышка аракет кылып атабыз. Мен ойлойм, ушул Дендербакты биздин кафедранын, экология айланчылык кафедранын атайын эксперименталдык базасын дагы чоңойтуп жакшы кылышка аракет кылып атабыз. Себеби кичинекей уголок болсо дагы университеттин көркү болот деген оюбузда бар.